Жолдор салынып, мектептердин курулушу жанданып, оорукана үчүн жаңы имараттар курула башталды. Бул жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин үстүбүздөгү жылдын 6 айындагы аткарылган иштеринин бир учу. Ал номер 14 шайлоо округунан талапкерлигин койгон. Өткөн жылы Сузак районунун Ленин, Ырыс, Ташбулак, Барпы айыл өкмөттөрүнүн жана Жалал Абад шаарынын тургундары менен болгон үгүт жолугушууларында шайлоочулар тарабынан айтылган көйгөйлөрдү угуп, жардам берүүнү убадалаган. Ошондон Кытайбыз ар бир депутатыбыз ушу аракет кылып, өзүнүн убадасынын үстүнөн чыкканга аракет кылыш керек. Эл өкүлү Шайырбек Ташиевдин демилгеси менен Ташбулак айыл өкмөтүндө социалдык көйгөйлөр чечиле баштады. Алсак, быйыл курула турган социалдык объектилердин тизмесине Дооскуна айылында курула турган 70 орундуу бала бакча киргизилди. Бул жолдуу сметалык баасы 25 миллион сомду камтып, курулушу 2023 жылы аякталышы күтүлүүдө. Учурда макулдашуу иштери жүрүүдө. Аны менен кошо айыл өкмөттөгү башкы жолдун 3 километрдейин асфальттоо демилгеленип, асфальт төшөлгөн. 2 километр 800 метр ошол асфальт бүттү. Төрөмат мектеби азыр стройкасы башталды, алдагы стройка болуп атат. Анан кийин азыр жаңы бир садик курганга проектисин өткөзүп, садикти дагы азыр проектисин өткөзүп атабыз. Ошондой эле эскилиги жеткен номер 96 Мухтар Төрөмаматов атындагы орто мектебинин жаңы имаратынын курулушу башталган. Бизде 1000ге жакын бала окуйт, азыр кичинекей мектеп 3 смена окуйт, коридордо окуйт. Көптөр шаарга муктаж немелер балар шаарга берип атат. Ошого жардам болот эле. Бизге окшогон кампирлер неберелерин жетелеп кышында сапарабыз мектепке, кайтып алып келип ошол жерде бүтүп калса, балдарыбыз кирип чыгып окуганга жакшы болот. 37 жыл мурун токтоп калган мектептин курулушу жанданды. Ырыс айыл өкмөтүндөгү номер 44 Фуркат орто мектебинин 1985 жылы курулуш иштери башталган. Ошол мезгилден бери каражаттын тартыштыгынан улам мектептин курулуш иштери токтогон. Жергиликтүүлөр Шайырбек Ташиевге кайрылуу жасашкан. Эл өкүлү мектептин курулуш иштерин жандандыруу үчүн республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлдүрүп берген. Фуркат мектебини быйыл ишке киргизүүгө аракет кылып атабыз. Кудай буйрса алда ишке кирип калыш керек. Анан кийин Масадан көчөсүнө 1 километр, Масадан көчөсүн асфальт кылып бүтүрдүк. Киров айылында ал жерде дагы азыр 1,5 километр асфальт жолуну иш кызуу жүрүп атат, болуп атат. Көмүш Азиз Масадан багытындагы автожолунун 2,5 километр аралыгына асфальт төшөө үчүн республикалык бюджеттен 19 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда 1 километр аралыгына асфальт төшөлдү. Акыркы мезгилде Ленин айыл өкмөтүнүн Жыгач Коргон айылынын тургундары Көк Ар дарыясын жээкти жеп жаткан айтып келишкен. Ал 2 айыл өкмөттү суга суу менен камсыздаган каналга жана жергиликтүүлөрдүн үйлөрүнө коркунуч жарата баштаган. Шайырбек Ташиевдин демилгеси менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырма берилип, каражат бөлүнүп, жээкти бекемдөө иштери жүргүзүлөт. Эл менен жолугушканда элдер маселе коюшканда депутатыбызга ушул малда кандидат эле маселе коюшуп, бизде ушу эң чоң көйгөйүбүз бар деп маселе коюшкан. Ошонун негизинде ал программасына киргизип, ушул малда элдерге айтып, эгер депутат болуп калсам, аракетим кылам, жогорку кеңешке барып калсак, ушу мамлекеттик республикалык бюджеттен каратып бергенге аракет кылам деп сөзүн берген. Уже ошол мен билип атам, ошол максатына жетти окшойт. Ленин айыл өкмөтүндө болсо, ал жерде дамбаны 12 миллион сомдук дамбанын проектисин өткөзүп, титулга киргиздик. Кудай буйрса, мына ушу 1,5 айдын ичинде иш башталып, ошол аягына чыгарылат. Дагы жанагы скважина курдуруп, ошол жерге элдерге пайдаланууга берейин деп атабыз. Алда тендери бүткөн, мына жакын күндөрү ал дагы ошол 1,5 айдын ичинде ошол скважина дагы ишке берилет. Барпы айыл өкмөтүндө 320 гектар аянтты суу менен камсыздай алган насостук бекет бар. Ал айыл өкмөттүн карамагында болгондуктан каражаттын тартыштыгынан улам иштебей турган. Маселе эл өкүлү Шайырбек Ташиев тарабынан көтөрүлүп, насостук бекет айыл чарба министрлигине өткөрүлүп берилип, республикалык бюджеттин эсебинен 37 миллион сомдук оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн ушул насостук станция эң көйгөйлүү маселе болуп турган. Бул эч канча жылдан бери аракет болгон эмес, мына болуп калды. Кудай кааласа жакшы болот. Мына биздин бул бизнеске, бардык иштерге бул жол тамыр деп коет да. Бүгүн жолдорубуз оңдолуп атат. Кудай кааласа жолдорубуз оңолуп калгандан кийин биздин экономикабыз да көтөрүлөт. Маркай Барпы көчөсү бул 15 километрдик турган асфальт жолу. Ал жерде азыр иш кызуу жүрүп атат. Түркабад мектеби болуп атат.
Барпалыкулов мектеби жакында ошол стройкасы башталат. Үлгү айылында Эшматов мектеби жакында алдагы жаңы курулган мектеп башталат. Асфальттан ошол жанагы Датка көчөсү курулуп бүттү азыр. Анан кийин азыр 37 миллион сомдук турган насостун станциябыз ошолда ишке кирет жакында. Ошол август ишке бүтүп калат деп ойлоп атабыз. Анан кийин компровод жолу компровод каналыны 5 километр аны каздырдык. Аны каздырып, азыр ушу эл журтубуз ошол каналдан суу пайдаланып атышат. Быйылкы жазда Барып айыл өкмөтүнүн бир нече айылын сел каптаган, жабыркаган 53 үй бүлөгө орто эсеп менен 500 миң сомдон 1 миллион сомго чейин жардам берилген. Андан сырткары айыл өкмөттө спорт зал, мектептин курулушу башталып, бул үчүн республикалык бюджеттен керектелүүчү каражатты бөлдүрүүдө Шайырбек Ташиевдин салымы чоң болгон айтылды. Ошондой эле бир катар жолдорго асфальт басылып, жумуш орундарын камсыздоо максатында долбоорлор ишке киргизилген. Жалал Абад шаары боюнча бир топ көйгөйлүү болгон маселелер бар. Шаардын бюджети мындай чоң иштерди аткарууга жетишсиз. Ошондуктан республикалык бюджеттин эсебинен бир катар иштер аткарылмакчы. Алсак Пушкин көчөсүнүн 2 километрдей аралыгына асфальт төшөлөт. Андан сырткары шаардын Токтогул көчөсүнө асфальт төшөлүп, алдыда Загорный, Мырзакул болуш көчөлөрү оңдолмокчу. Токтогул көчөсү 2017 жылдан бери ушул Минтранс аркылуу башталып, жасалып башталып, бирок аягына чыкпай калган. Быйылкы жылы мына республикалык бюджеттен Минтранс аркылуу акча каражаты бөлүнүп берилип, тез аранын ичинде, бир айдын ичинде жумуштар толугу менен аяктады. Жалал Абад шаары боюнча азыр биз турган ушул Загорный көчөсү. Загорный көчөсүнү, Токтогул көчөсүнө асфальт жасатып атабыз. Курманбек көчөсү бул жанагы Радондун арагындагы көчө. Ушул көчөлөрдү асфальт кылып жасаттырдык. Кудай берсе, мына бүттү. Эми дагы мына ГСВ биринчи поликлиниканы башкадан курдуруп, нөлдөн курдуруп ошондагы проектисин өткөзгөнбүз. Мына биринчи мектеп болуп атат. Анга дагы 58 миллион бөлүнүп, ошол биринчи мектебибизде азыр курулуш кызуу жүрүп аткан убактысы. Анан кийин перинатальный центр деп коет, бул роддом, жаңы роддом куруу. Буну дагы биз ошол эмеге киргизип, титулга киргизип, бүт уруксаттарын алып, Кудай буйрса, азында тендерге жакында берилеринин астында турат. Кудай буйрса, ошолдан курулушубуз жакында башталат. Көрөтүн жолда мындан 1-2 жыл мурда курулуп, 1-2 километр калып кетти эле. Ошо 2 километрдей быйылдан курулуп, ошолда уланып, Кудай буйрса, алдагы ишке берилип бүтөт. Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын жаңылоо муктаждыгы жаралган. Областык капиталдык курулуш департаменти тарабынан долбоору жасалып, тийиштүү документтери экспертизага берилген. Жыйынтыгы чыгарылгандан соң сметалык баасы аныкталып, жаңы имараттын курулушу башталмакчы. Ага кошумча облуста эң зарыл болгон перинаталдык борборунун долбоорун жасоого 1 миллион сом бөлүнүп берилген. Кээ бир учурда биз кийинки 2-3 инстанция деп коебуз, Ошко же болбосо Бишкекке жөнөтүшкө аргасыз болуп атабыз да. Анан азыр акыркы мезгилде көпчүлүк эле кош бойлуулар ошол өзүнүн срогуна, ай күнүнө жетпестен эле төрө коркунучу менен келип жатып атат. Бүгүнкү күндө мисалы айтсак, мына төрөт үйүндө 100 орундууга 120-150ге чейин күнүнө аял жатып атат. Ошончалык жанагы места тарабынан бизге өтө сонун ыңгайлуу шарт болмокта. Андан сырткары калаадагы эскилиги жеткен мектептердин бири номер 1 гимназия мектебине 375 окуучуга ылайыкташкан жаңы имарат курулууда. Курулуш иштери 2023 жылы аякталышы күтүлүүдө. Аны менен кошо номер 18 Манас Миң орто мектеби авариялык абалда деп табылып, учурда курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Эл өкүлү Шайырбек Ташиев 4 августта Жалал Абадтагы Загорный көчөсүнүн асфальттоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Жолдун 4 километр узундугуна асфальттоо пландалып, жолду сентябрь айына бүткөрүү пландалууда. Эми колубуздан келишинче аткарган иштерибиз болуп атат. Аткара албай калган күндөрүбүз дагы болуп атат. Эми Кудай буйрса, буларды да аткарабыз деген ойдобуз. Бардыгы да жанагы каражатка келип такалат экен. Бул мамлекеттик иш болгондуктан кээ бирлерди өзүбүздүн каражатыбыздан дагы өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Мүмкүнчүлүк болуп калганда. Быйыл мына ошо 6 айдын ичинде аткарган, жанагы аткарылып аткан иштерди
тизмектеп эсептегенден алысмын, но бирок бир примерно где-то бир 40-тан ашыгыраак иш аткардык. Жылдын аягына чейин ошонун дагы көбүн көбөйтөбүз. Кийинки жылдардагы bundan 2 эселеп дагы көп иш кылабыз. Себеби дегенде быйыл биринчи барып, эми жанагы эл журтубузга кызмат кылуунун аракетинде гана аракет кылып иштеп баштадык. Эми Кудай буйрса кичине тажрыйба алып калган болсок, bundan да көп иштерди кылганга аракет кылабыз. Разы ушул жерден депутат болдукпу, эл журтубузга кызмат кылайлы, аягына чейин кызмат кылайлы. Ошо эл журтубуздун ушу жанагы көйгөйлөрүнү чечип берели деп ошол жерде биз жогорку кеңеште элдин үнүн ошол бийликке жеткизели деп ошол жерде отурабыз. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз, дагы аракет кыла беребиз. Көйгөйлөрдү бардыгын 100% чечип беребиз дегенден алыспыз. Колубуздан келишинче чечип бергенге аракет кылып атабыз. Эми жакшылыктар болсо баары чечилет. Себеби дегенде азыркы өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз мына жаңы бийлик келгенден кийин көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Жанагы сол чортөккө салмай жок, же башка жанагы жаман ниеттеги адамдар бийликте азыр жок болгондугуна байланыштуу бюджетибиз дагы күндөн күнгө өсүп, көбөйүп, ушинтип карапайым эл журтубуздун жөнөкөй мурдакы бүтпөй калган, кылынбай жүргөн иштери мына азыр ишке ашып атат. Кудай буйрса, ошондон биздин мамлекет башчыларыбызга дагы нааразычылык билдиребиз. Биздин ушу эл журттан алып барган көйгөйлөрдү, сунуштарды бардыгын четке какпастан колунан келишинче бизге дагы көмөк көрсөтүшүп, ушу эл журтубуздун ушу иштерин аткарып берип атат. Кудай кааласа дагы көптөгөн иштерди эл журтубуздун аткарабыз. Эл өкүлү мындан ары аталган иштерди аягына чыгарууну максаттайт. Ошондой эле шайлоочуларынан калктын ишеничин актап, мындан ары башка маселелерди чечүүгө бел байламакчы. Өзүм мен жана эл журтка айтса элем да, ошо шайлоодо дагы айткан элем. 6 айдан кийин келип туруп мен силерге бир отчетун берем депчи. Ошон эми эл журтта азыр жанагы бүт иш кызып аткан маалда ар бири ушу жана өздөрүнүн тиричилиги менен болуп атканда бардыгын топтоп алып туруп, кайрадан дагы бир отчет берейин деп дагы чогултканга мен ушуну пландаштырдым эле, бирок андай кылбадым. Себеби дегенде алардын убактысын албайын деп. Ошондон ушул сиздердин жардамыңыздар менен эле ушу маалымат катары ушу эл журтка отчет катары берип коеюн деген ниетте ушуну айтып атам да.